Депутат чек арадагы Максат Айлынын башчысын коргоп чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Лейлек районун Тажикстан менен чектеш Максат Айлынын башчысы Сапарали Адинаевди коргоп чыкты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Баткендеги чек аралаш Максат Айлынын башчысы Сапарали Адинаевди вице-премьер-министр Зекип кызматтык иликтөө жүргүзүп, керек болсо иштен алууну тапшырыптыр. Ошол иликтөөгө мени да чакырып угуп койсоңор. Сапарали акени Бишкекте эмне иш кылып жүрөсүң деп тоомат коюп жатат. Аны мына борборго келгенде ак үйгө мен чакырганмын. Өткөндө Максат Айлына барып бир нече социалдык проблемаларды тизмектеп алганбыз. Айрымдарын кыска убакытта чечтик. Эми дагы мектепке интерактивный доска керек жана башка маселелерди катка тизмектеп жазып келди. Жолуктук, каттарды берди. Чек араны бир жаңсыл кылып чечип салуу ушул учурда колубуздан келбей турса да, инфраструктура, социалдык көйгөйлөр менен колубуздан келгенче аракет кылып иштей берели деп сүйлөштүк. Бул факты. Жанарбек Акаев Максат Айлынын башчысы Сапарали Адинаевдин 15 январда чек араны чечүүнү талап кылып чыккан эл менен кошо нааразычылык акциясында жүргөнү тууралуу да пикирин жазды. Ал эми митингде сүйлөгөнүн да көрдүм. Кабатыр болуп чогулган элге реалдуу абалды түшүндүрүп бериптир. Анын эмнеси кылмыш? Эмге көргүүсү убагында болуп жатат. Мунун баары баласынан кабар алганы борборго келип, минтип эл көйгөйүн кошо көтөрүп жүрөт жанына. Митингге чыккандар бийликте талашкан жок, ызы-чуу салган жок, талаптарын айтышты. Жарандар чогулуп пикирин айткан окуядан чоочубаш керек, аларды угуш керек. Өмүрүн тобокелге салып, жерин коргоп, ошол жерде иштеп жаткандарды куугунтуктагандын ордуна маселени алар менен акылдашып, сунуштарын угуп, бирге чечкенибиз туура болот. Чек арадагы элдин духун ого бетер түшүрбөй, эл менен камыр жумур иштеп жаткан айыл башчыдан колуңарды тарткыла, деди Жанар Акаев. Равшан Жээнбеков: кландык бандиттик режимден эч нерсе күтпөйм. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Кактус медиа басылмасына маек куруп, абактагы жагдайы, шарты жана өзүнүн кылмыш иши тууралуу суроолорго жооп берди. Ал түрмөнүн администрациясы камераларда олтургандарды 2-3 аптада аралаштырып турары, натыйжада шериктери алмашып жатканын билдирди. Өзүнүн камакка алынышы жана тергөө аяктагандан кийин бошотуулар бошотулбасы жөнүндө журналисттин суроосуна саясатчы андан үмүтү жок экенин айтты. Жаңы бийлик өлкөдөгү жакырчылык, жумуссуздук, коррупция сыяктуу көйгөйлөрдү чече алган жок. Реформа жүргүзүп, экономикалык өсүшкө жетише албады. Анын ордуна алар оппозициялык саясатчыларды, журналисттерди жана активдүү жарандарды сатып алууга, коркутууга жана камоого түштү. Кландык режим эми бандиттик режимге айланды. Мен соңку 20 жылда авторитардык 4 режим менен күрөшкөн, дасыккан саясатчы катары соттор жана укук коргоо органдары кландык режимден көз каранды экенин жана ошолорго кызмат кылаарын жакшы билем. Ошондуктан мен бул кландык бандиттик режимден керемет нерсе күтпөйм. Айрыкча кийинки окуялардан жана Дастан Бекешевка, Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевка жана Болот Темировго жасалган куугунтуктан кийин мындан жаман жагдайга даяр болуп турам, деди Равшан Жээнбеков. Ал камакта олтуруп китептерди көп окуп жатканын жана абактагы турмушу, саясий кырдаалдар тууралуу китеп жазып жатканын кошумчалады. Саясатчынын жоопторун абактан анын уулу Азат Жээнбеков алып чыгып окуп берди. Иранда атылган учакта мерт болгондордун сөөгү Киевке жеткирилди. Тегерандагы авиакырсыкта каза болгон Украинанын жарандарынын сөөгү Ирандан Украинага жеткирилди. Киевдин Бориспол аэропортунда аза күтүү расмиси өттү. Ага Украинанын президенти Владимир Зеленский баштаган атка минерлер, маркумдардын жакындары катышты. Аба майданында жарандары каза болгон өлкөлөрдүн туулары көтөрүлдү. Зеленский мурдараак кырсыктын чоо жайын толук изилдөөнү Ирандын бийлигинен талап кылууга жана каза болгондордун жакындарына кун өндүрүп берүүгө убада берген. Компенсацияны Украинанын бийлик органдары да төлөп берет. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга маал Тегерандан Киевди көздөй учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйрап калган. Кырсык 176 адамдын өмүрүн алган. Анда Украинанын 11 жараны болгон, 9 экипаждын мүчөлөрү, 2 жүргүнчүлөр болчу. Жүргүнчүлөрдүн көбү Ирандын жана Канаданын жарандары болгон. Каргашадан 4 күн өткөндөн кийин гана Иран учакты кокусунан атып алганын мойнуна алган. Буга байланыштуу өлкөдө нааразычылык акциялары өткөн жана анда бийликке, анын ичинде Али Хаманияга сын дооматтар айтылган. Иранда учак кырсыгына байланыштуу бир канча адам кармалган жана президент Хасан Роухани атайын сот түзүүнү сунуш кылган.
Баткендеги социалдык шаарчанын тургундары үн катышты. Баткенде 2019 жылдын 5-октябрында пайдаланууга берилген социалдык шаарчанын тургундары турак үйлөрдүн сапатсыз курулганын айтып чыгышты. Социалдык шаарчада ар бири 3 бөлмөлүү 4 батирден турган 25 үй салынган. Баткен мэриясы аз камсыз болгон үй бүлөлөр, майыптар үчүн курулган турак жай керектүү эмеректери менен камсыздалганын, 1700 метр түтүк жаткырылып, таза суу ар бир батирге тартылганын, кичи футбол аянты, мечит, фап бала бакча курулганын билдирген. Бирок ал жерде жашап жаткан тургундар үйлөр сапатсыз болуп, таза суу келбей, алыстан ташып жатышканын, канализация, фап жана бала бакча иштебей турганын билдиришти. Балам экөөбүздүн көзүбүз майыптыгынан ушул жерден үй берген, бирок бизге убада берилгендей таза суу киргизилген эмес. Анан суу жок болсо да эл үйдүн ичинде ажыаткананы иштетет экен. Канализация иштебегендиктен анын баары менин үйүмдөн чыгып жатат. Менин үйүм эң төмөндө жайгашкан. Мэрияга барып айтсам, ким салып берген болсо ошого барып айт деди. Бизге үйдү арабтар куруп берген. Мен эми ал арабты кайдан табам, деди жергиликтүү тургун Райхан Юлдашева. Баткендеги Али Алганим жана Фаиза Аль-Харафи атындагы социалдык шаарча 106 камсыз болгон үй бүлө үчүн Кувейт өлкөсүнүн Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан салынган. Долбоорго Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси 103 миллион сом каражат жумшаган. Социалдык шаарчаны куруш үчүн Баткен мэриясы 3,5 гектар жер бөлүп берген. Армения коопсуздук кызматынын экс төрагасынын сөөгү үйүнөн табылды. Армениянын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Георгий Кутояндын сөөгү 17 январда өзүнүн Еревандагы батиринен табылды. Тергөө комитетинин маалымат кызматы ага ок тийгенин билдирди. Азырынча окуя тууралуу мындан башка маалымат бериле элек. Георгий Кутоян 38 жашта болчу, ал улуттук коопсуздук кызматын 2016 жылдан 2018 жылдарга чейин жетектеген. Өзбекстан жаратылыш газын экспорттобой калышы мүмкүн. Себеби Өзбекстан 2025 жылдан тарта жаратылыш газын экспорттоону токтотууну пландоодо. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан жазды. Коңшу өлкө газды өз аймагында кайра иштетүүнү көздөп жатат. Мындай билдирүүнү премьер-министр Абдулла Арипов Өзбекстан либерал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин отурумунда билдирген. 2025 жылы жаратылыш газын экспорттоону токтотуу, аны толугу менен өлкө ичинде кайра иштетүү жана өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн жогорулатуу үчүн аракеттер көрүлөт, деди Арипов. Өкмөт башчысы 2020 жылдын соңуна чейин газ, электр жарыгын колдонуучуларга электрондук эсептегичтер орнотула тургандыгын айткан. Анын пикиринде мындай аракеттер энергия ресурстарын аз пайдаланууга көмөктөшүп, төлөмдөргө байланыштуу көйгөйлөрдү чечет. Өзбек нефтегаз акционердик коомунун расмий маалыматына ылайык, Өзбекстан 2019 жылы экспорттоонун көлөмүн 2018 жылга салыштырмалуу 15% көбөйтүүнү пландаган. Кытайга 10 миллиард куб метрдей газ, Россияга 4 миллиард куб метр жана калганын Борбор Азия өлкөлөрүнө кеткен. Өзбек нефтегаз жылына 70 миллиард куб метр газ, 8 миллион тонна суюк көмүр суутек менен камсыздай алат. Путин тарыхты бурмалагандардын жаагын жапкылууну убада кылды. Россия президенти буга чейин кабарлагандай архивдик документтердин борбору түзүлө турганын билдирди. Эскерте кетсек, мамлекет башчысы 18 январда Санкт-Петербург шаарында Ленинграддын блокададан бошонушунун 77 жылдыгына арналган иш-чарага катышып, Пескарев мемориалдык көрүстөнүнө орнотулган монументке гүл чамбар койгон. Мындай борборду түзүү менен тарыхты бурмалап, жалган сүйлөп аталарыбыздын эртеген, мекенин коргоо үчүн, ааламды бүлүнүүдөн сактоо үчүн кан жанын аябаган каармандыгын жокко чыгаргандардын жаагын жапкылабыз. Саясий кызыкчылык үчүн калпты чындай сүйлөгөндөрдү документалдуу маалымат менен ооз ачкыс кылабыз, деди Путин. Россиянын президенти аталган иш-чарада улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата 4 ардагерге медаль тапшырган. Кыргыз-тажик чек арасындагы чыр кармалгандардын экөө үй камагына чыгарылды. Баткен районунун Көкташ айылында чыккан массалык башаламандыкка шектелип кармалган 4 жарандын экөөнү облустук сот үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Баткен областык сотунун маалымат катчысы Манас Сейтказиев билдирди. Маалыматка ылайык, Кадамжай райондук соту жазык кодексинин 264-беренесинен 2-бөлүмү боюнча шектелген Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына чыгарган. Сот Үсөн Сапарбаевдин 2 топтогу майыптыгын, Улукбек Сапарбаевдин 5 баланын атасы үй бүлөдөгү камкорчу экенин эске алган.
Ал эми жазык кодексинин 264 беренесинин 1-бөлүмү 253 беренесинин 1-бөлүмү боюнча куралды мыйзамсыз алып жүрүү менен шек саналган Зайнидин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев 2 айга камакта калтырылды. Эске сала кетсек, 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, анда тажик тараптан ок атылганы кабарланган. 11 январ күнү кыргыз-тажик чек арасында чыккан чырдан улам Баткен район Көкташ айылында массалык башаламандык жана эң баштык беренелери боюнча шектүү 4 киши кармалган. Президент Сооронбай Жээнбеков Төкмө Акын Алы Туткучев баштаган топтун чыгармачыл кечесине барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева социалдык баракчасына жазды. Аймактарды өнүктүрүү, электе жумушчу орундарын түзүү, бара-бара ички миграцияны токтотуу, натыйжада балдар кароосуз калбай ата-эне мээриминде чоңоюусу, балдарды колдоо жана коргоо, коомдогу ынтымакты бекемдөө, улуттук баалуулуктарды сактап улантуу — бул президенттин мамлекеттик деңгээлде көздөп аткарып келе жаткан саясаты. Төкмө Акын Алы Туткучев баштаган эл ырчысы СТВ тобу тартуулаган музыка, драма, юмор, сатира аралаш кечеси ушул көйгөйлөрдү 2 сааттан ашык убакытта көрөрмандарга жогорку чеберчиликте жеткирди. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында аншлаг менен өткөн кечеден алган таасир ушундай. Ал эми президент Аалы мырза жетектеген топтун аймактарды кыдырып концертти элеттиктерге тартууласак деген изги тилегин колдой турганын билдирди. Мамлекет башчысынын буга чейин Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейине, Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз академиялык опера жана балет театрына болгон сапарлары мына ушундай маданий ишемби менен улантылды деп жазылат билдирүүдө. Конор Макгрегор атаандашын 40 секундта нокаут менен жеңип алды. 2 жылдан кийин гана октагонго кайткан ирландиялык мушкер Конор Макгрегор атаандашы Доналд Серронени 40 секундта нокаутка учуратты. 246-турниринин алкагындагы мелдеш 19 январда Лас-Вегастагы T-Mobile аренасында өттү. Биринчи раундда Конор Макгрегор америкалык атаандашына сокку жасап 40 секундта нокаутка учуратты. Буга чейин беттеште көрүүнү каалагандар көп болуп, билеттер 1 сутка ичинде эле сатылып кеткени маалымдалган. Конор Макгрегор акыркы жолу октагонго 2018 жылы октябрь айында чыгып, Хабиб Нурмагомедовго жеңилип калган.